Төрайым, урматтуу депутаттар, Алмазбек Акынжанович, биз Марлен Абдурахманович экөөбүздүн оң рулдуу машиналар боюнча заключение бербейсиңерби өкмөт? Же президенттин указына каршысыңарбы? Ошону айтып койсоңор, каршысыңарбы, каршы эмессиңерби? Экинчиси, урматтуу ички иштер министрлиги, силер деле президенттин указына каршы эмессиңер да главкомдун, Указ оң рулдуу машиналар боюнча немедленно күчүнө кирет болчу. Анан оң рулдуу машиналарды чыгарып оформлять этип баштабайсыңар. Анны кармалып жатат, көп жерде жатпайбы стоянкаларда. Четтен бара жатат ал. Мыйзамда жазылып турат указда. Указга кол коюлган күндөн баштап кирет деп. Силер аны кармаган укугуңар жок, аны оформлять этип эле жана 3 категорияга бөлбөдүңүздөрбү? Эгер запчас болсо анда алып каласыңар да, берки экөөнү уже немедленно алып туруп эле берип өткөрүп бериш керек. Урматтуу кыргызстандыктар, оң рулду барлар. Эртеңден азыртадан барып оформлять этсеңер болот машиналарыңарды. Мына барып туруп стоянкадан чыгарып, барып туруп документиңерди алып, унаага барып, жанакы төлөмдөрүңөрдү төлөп, уже президент указы күчүнө кирген. Бизге чалбагыла, барып унадан требовать эткиле, милиция органдарынан требовать эткиле, бизге чалып, таможняга барып, растаможка кылып, аны алып барып, аны оформлять этип, өзүңөрдүн машинаңардын объемуна жараша бүгүндөн баштап, азыртадан баштап оформлять этсеңер болот. Рахмат.